Кароосуз калган балдарды убактылуу баккан үй бүлөлөргө, башкача айтканда фостердик үй бүлөгө мамлекет айына 6000 сомдон айлык маяна төлөп берет. Мындан тышкары асырап алган ар бир балага да акча бөлүнөт. Бөбөктөргө жасалган кордукту алдын алып кароосуз калган балдарга татыктуу тарбия берүү максатында 2014 жылдан бери Кыргызстанда фостердик үй бүлө программасы иштеп келет. Демек, бул фостердик үй бүлө деген эмне? Быйыл мынакей Кыргызстаныбызда президенти Сооронбай Жээнбеков тарабынан балдарды коргоо жылы деп дагы жарыяланды. Демек, өлкөбүздө канчалык деңгээлде балдардын укугу корголуп жатат, дагы канткенде биз балдарыбызга шарт түзө алабыз. Бүгүн мына ушул маселелер алкагында кеп калабыз. Эфирде Эл айтсын ток-шоусу. Аны мен Феруза Ашымбаева, ошондой эле Азамат Байитов алып барат. Биздин темабызга байланыштуу атайын конуктор да келген. Саламатсыздарбы? Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлагандай, өлкөдө турмуштук оор кырдаалга кабылган 150 бала убактылуу багып алуучу үй бүлөлөрдүн кызматтарын алышкан дейт. Мен алгачкы эле суроону Нурлан Көчкөнбаев сизге берейин деп жатам. Ош шаарынын мэриясынын алдындагы көп тармактуу үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборунун жетекчиси катары бул борбор жөнүндө кенен айтып берсеңиз, андан дагы талкуубузду кенен улантып кете беребиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ош шаарында мэриясынын алдындагы үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борбору 2018 жылы ачылган. Бул мекеме алдын ала бул долбоор болуп башталган. Негизи өкмөт тарабынан берилген тапшырмага ылайык ар бир райондордо, шаарларда, областтарда ушундай борборлорду ачылсын деген тапшырмага ылайык Ош шаарынын мэриясы жетекчилик алып, ушул аткаруу боюнча тапшырманы бүгүнкү күндө баарыңыздарга белгилүү ЮНИСЕФ эл аралык уюму, ошондой эле Good Neighbors эл аралык уюмдарынын каржылоосунун астында 2018 жылдын 6 октябрында официалдуу борбор ачылган. Бүгүнкү күндө борбор Ош шаарынын мэриясынан каржыланып, жергиликтүү бюджеттен жалпы борбордо 17 кызматкер иш алып барат. Борбор бүгүнкү күндө көп тармактуу үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борбору деп айткандай эле балдарга жана үй бүлөлөргө багытталган көп тармак менен иш алып барат. Алардын бири бүгүнкү күндө сиздер ушул теманы көтөрүп чыккан эле фостердик үй бүлөлөр боюнча. Фостердик үй бүлөлөр кыргызча бул багып алуучу үй бүлөлөрдү окутуп даярдоо болуп эсептелинет. Түштүк боюнча бүгүнкү күндө Ош шаарындагы борбор жалгыз борбор болуп эсептелинет. 2018 жылы долбоордун алкагында биз Ош, Баткен жана Жалал Абад 3 областтарын бириктирип жалпы 51 үй бүлөнү окутуп даярдап чыгардык. Алардын баары бүгүнкү күндө багып алуучу үй бүлө деген статуска ээ, сертификаттарын алышкан министерство тарабынан. Ал эми жергиликтүү мэриянын астында түзүлгөн күндөн тартып эле былтыркы жылдын эсебинен 8 үй бүлөнү окутуп даярдадык. Фостердик үй бүлөлөрдү Ош шаары боюнча бул азыркы күндө аларга ошо министерство тарабынан сертификаттары берүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Жакшы. Андан сырткары борбордо бүгүнкү күндө бизде жалпы эле балдарга багытталган психологиялык, социалдык, укуктук кызматтар алып барылат. Тагыраак айтканда бүгүнкү күндө бизде борбордо 4 психолог эмгектенет. Андан сырткары 4 социалдык кызматкер, 1 юрист, 1 дефектолог, 1 логопед и 2 социалдык педагог бүгүнкү күндө эмгектенет. Балдардын кандай гана категориясы болбосун биз алардын баары менен иштешебиз. Дегеним бүгүнкү күндө турмуштук оор шарттагы кырдаалдагы үй бүлөлөр менен иш алып барабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып барабыз. Ошол эле учурда алар дагы өздөрүнчө бөлүнүп кетет. Билесиздер, аутист балдар, ДЦП балдар деп өздөрүнүн категорияларын бөлүнүп кетет. Жалпы ошол балдардын баардыгы менен бүгүнкү күндө биздин борбордун кызматкерлери иш алып барат. Жакшы. Ушул борбордун кызматкерлери буюрса биздин студиябызда алдыда
кененирээк маек кылабыз ал инсандар менен. Эми ошол форстердик үй бүлө деген мисалы үчүн бардык эле инсандар мындай экенин билбейт экен. Бирок бул нерсени ошол башталгандан тартып билип, ошол балдарга өзүнүн мээрим төгүп келе жаткан бул жерде ошол үй бүлөлөр каармандарыбыз отурат. Бул жакта Исмаил атабыз, Рапия эжекебиз, анан дагы Кумар эжекебиз. Эми сөз кезегин сиздерге бергибиз келип атат да, микрофонду сиздерге узатсак, айтыңыздарчы ошол өзүңүздөрдүн балдарыңыз тартып дагы балдардын башка балдарга мээрим төгүү кандай болду? Алар келгенде кандай кабыл алдыңыздар? Рапия эжеке. Негизи эле Рапия эже канча баланы тарбияладыңыз? Алар алгач келгенде кандай болуп келген? Эми сиздер чындап жыйынтыгы кандай болду? Кандай кабыл алып, акыры жыйынтыгы азыр эми кандай бала болуп өзгөрүштү? Сертификатты 2014 алдым. 2014 алгандан тартып эле бала бактым. Ол баланы биз жайлоодо багып жүрдүм. Эми үйдө өзүң багып чоңойткон балдарга караганда айырмасы баягы асман менен жердей дегендей айырмачылыктар болот. Аябай эле шок, бар жок нерсеге тартипке келтириш өтө оор ата эне үчүн. Бир 2 айдай багып өзүнүн тайынеси алып кетти. Ошого чейин биз оң тарбиябызды берип, энелик мээримимди чачып, курсагын кенен тойгозгонго, көзү ушул аш оокаттан кенен тойсо экен деп бар жок жагынан кабыл алып карап багып бердим. Онан кийинки жылы эле ушул өзүбүздүн эле мына Ош областынан Күлзина Аграева дагы 2 бала берди, бир кыз, бир уул. Олорду алып барып, олорду карадым, олорду 2 жылдай бактым. 2 жылдай багып, өзүнүн олда тайынесине бердим. Ошонун ортосунда ол балдар аябай кыйналып кеткен, жүдөгөн, мындайча айтканда ден соолугу да начар, курсак тоюусу да начар. Эми курсагын тойгозуп, энелик мээримин чачып, ошончолук бул жолдошумуз аталык мээримин, менде Кудайга шүгүр, бизде балдарыбыз Кудайга шүгүр. 8 баланын ата энесибиз, 14 неберенин чоң ата чоң энесибиз. Азыркы учурда чеберелүү да болдук. Бирок ошондой балалуу болсок дагы ошо балдарга биз өзүбүздүн мээримибизди чачканга аракет кылып окуп, ошо балдарды тарбиялап ата энесине бердик. Канча бала тарбияладыңыз? Азыркы ушул учурда ошо жылдан бери 8 бала тарбияладым. Жакшы. 8 бала тарбияладым. Онан кийин дагы такыр ата энеси жок баланы бактык. Ону биз өзүбүз Азият деп ат коюп алдык эле. Эми мектепке биздин эмебиз менен окуттук, окутканыбыз менен көөлүгү жок, кабыл албай калды. 2 жыл окуттук, 3-чү жылы акырынан тапшырып беришке туура келди. Ол баланы көөлүк алайлык деп бар жок жерге бардык, көөлүктөн жардам болбоду. Болсо өзүбүз эле бала кылып алайлык деп ойлогонбуз. Айла жок, тапшырып Айла жок, тапшырып беришке туура келди. Жакшы, кенен сөз кылабыз дагы сиздин балдарыңыз боюнча. Азыр эми биздин телекөрүүчүлөргө табышмак болбош үчүн негизи эле фостердик үй бүлө жөнүндө кенен билип алалы Ражап эжеден. Ражап эже, айтсаңыз, негизи эле фостердик үй бүлө деген эмне, өзү кандай үй бүлө фостердик үй бүлө боло алат? Кандай үй бүлө ушул балдарды бага алат? Талаптарын, Шарттары кандай болуш керек? Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасында балдарды багып алуучу үй бүлөлөрдү даярдоо 2012 жыл Кыргыз Республикасынын 1 октябрында бекитилген, 670 токтому менен негизделген. Биринчи ушул Кыргыз Республикасында бул тажрыйба СОС балдар айылдары коомдук фондунун тажрыйбасы натыйжалап, ошондо биринчи болуп багып алуучу үй бүлөлөрдү даярдаганыбызда, мына Ракия эже айтып өттү, 30 үй бүлөнү биз кабыл алганбыз. Алардан окутуп, 9 үй бүлөгө сертификат бергенбиз да. Ошого статуска ылайык деп тапкандарыбыз 9 үй бүлө болгон. Эми 9 үй бүлөдөн 3 үй бүлөгө сразу эле ошол Ош шаарындагы Бугоркердик үй интернатынан балдарды алганбыз. Азыркы күнгө чейин ошол үй бүлөлөрдөн 2-3 дагы иштеп келип атышат. Мына азыр студияда 2 үй бүлө отурат. Бул үй бүлөлөр кандай үй бүлөлөр багып алуучу үй бүлө боло алат? Багып алуучу үй бүлөлөргө ошо балдарды тарбия бере алам деген үй бүлөлөр биринчи болуп. Анан майыптыгы жок болуш керек. Ошол ата эненин майыптыгы жок болуш керек. Ошондой үй бүлөлөр багып алуучу үй бүлө боло алат. Соттолбогон деген ошондой справкасын сурайбыз сразу эле. Анан медицинский справканы сурап атабыз. Анан ошол жубайлар экөө тең разы болуш керек да, ыраазычылык болуш керек. Анан ошол үй бүлөлөр жашап аткан жерден 3 үй бүлөдөн кошуналардан кепилдик алышыбыз керек. Ошол үй бүлө тартиптүү үй бүлө. Анан ошол үй бүлөгө бала келсе болот. Ошол үй бүлө баланы жакшы татыктуу тарбиялай алат. Бир
терс жүрүм турумдары жок деген ошондой ар бир кепилдик эле үй алабыз. бүлө багып ала албайт экен да, баардык Да. жагын карайт экенсиздер. Ошондой шарттарыбыз бар. Анан окууга келгенден кийин да биз бул үй бүлөлөрдү диагностика кылабыз. Анан бул үй бүлөлөр келгенде стресске туруштук берүү тесттерибиз бар, диагностика кылабыз. Анан тынчсыздануусун аныктайбыз. Анан топтордо иштөө менен аларды ошо биз берип аткан суроолорго, өтүп аткан темаларга реакциясы кандай болуп атат, ошолорду аныктаган аракет кылабыз. Анан ар кандай рефлексивдүү көнүгүүлөрдү өткөрөбүз. Бул дагы баардыгы диагностика жүрөт. Бул окууда ошондо окуу кандай, акысызбы же акылуу жүрөт? Кандай болот? окуу акысыз болот. Канча окутулат? Ошондо биз 2 этапта окутуп атабыз. 72 сааттык окуудан өтүшат. Анан ошо бизге дал келген, ылайык деген үй бүлөлөргө анан биз сертификатка сүнүштөө беребиз. Ошол эмгек жана социалдык өнүгүү Ош шаарындагы эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгына биз ошондой маалымат беребиз. Ошо үй бүлөлөр багып алуучу үй бүлө боло алат деп сунуштайбыз. Алар анан бул башкармалык министрликке сунушташат. Анан кийин сертификат алгандан кийин ошол багып алуучу үй бүлө статусун алышат. Баланы жайгаштыруу формасы ошол эле учурда ошол үй бүлөнүн азыркы күндөгү ошол бала багып алууга болгон шарттарын аныктоо ошол баланы жайгаштыруу боюнча жумуштун баары бул социалдык өнүгүү башкармалыгына бекитилген. Биздин борбор бүгүнкү күндө ушул үй бүлөлөрдү биз окутуп гана даярдайбыз. Ошол окутуунун алкагында гана кайсыл үй бүлө бала багып алуучу үй бүлө боло алат, кайсынысы боло албайт, биз ошонусун гана бул үй бүлөнүн ичиндеги мамилеси, ошол үй бүлөнүн азыркы күндөгү абалын, ушулардын баарын аныктоо менен аны сунуш беребиз. Социалдык өнүгүү башкармалыгына бекитилген нерселер бул ошол үй бүлөнү барып акт обследование деп коет, үй бүлөнү толук аныкташат, баланын жашай турган шартын аныкташат, мектебин боюнча жайгаштыруу, садикке болсо садикке жайгаштыруу, ошол эле учурда поликлиникага болгон ала турган немелери, кызматтарын толугу менен камсыз кылып, көзөмөл кылып, жайгаштырып эле койбостон ошол баланы толугу менен көзөмөл кылып жумуш алып бара турган бул бүгүнкү күндө социалдык өнүгүү башкармалыгына бекитилген. Жакшы. Бул жактан Салим эжекебизге суроо бергиле атат да, жана айыз айтып өттү, бүт бардык иш-аракеттерди ошол социалдык өнүгүү башкармалыгы алып барат деп. Эми ал жерге барганда кантип текшерүү жүргүзөсүздөр, кантип ошол статусун аныктайсыздар дегеле ушул. Негизи кийин деле текшерип турасыздар да, ал баланын жашоо шартын. Кабыл алгандан кийин. Бул боюнча жогоруда азыр кеңири маалымат айтылып кетти. Мен мындан баштайын деп аттым эле да. Ошо фостерник бала багуу алуу боюнча барган балдар каяктан келген балдар деген маселени коелук. Асмандан түшүп калган жок алардын баары. Эмне үчүн алардын укуктары бузулуп, ошол баардык барган балдардын баары укугу бузулгандыктан ал бир эле ал баланын эмес, мүмкүн ошол баланын апасынын, энесинин укугу бузулган. Ошон үчүн бала ошондой жатак интернаттарга же болбосо мынандай фостердик багып алуучу үй бүлөлөргө барып атат. Негизинен буну мен мынтип айтат элем. Биз өкмөттүн былтыр 319 буйругу чыкканда Кыргызстан боюнча туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдарды жеңилдетилген түрдө документтештирүү боюнча былтыркы 19 жылдын 1-сентябрынан баштап 31 декабрга чейин, бирок быйыл да узартылды. Балдарга анда бир топ тиешелүү мекеме ишканалар бар. Бир топ. Чтобы жеңилдетилген түрдө балдарды документтештирүү деп. Эми ошонун ичинде биз мына бир менен айтып кетейин, пример менен. Былтыркы жылдан баштап быйылкы жылдын мына 1 февралга чейин Ош шаар боюнча 114 баланын документи жок болуп чыкты. Муну муниципалдык башкармалыктар тарабынан, билим берүү башкармалыгы тарабынан, МВД тарабынан, биздин өзүбүздүн кызматкерлер тарабынан, мектептин соц педагогдору тарабынан табылган балдарда документи жок балдар. Ушуларды изилдеп көргөндө негизинен бул балдар эмне үчүн документ албай калган? Негизинен бул балдардын укугу эмнеге бузулган? Булардын энел апалары, аталары үйлөнгөндө булак каяктан бузулуп атат? Үйлөнгөндө нике кагазы жок, жөн эле Куран дейм да, нике кыйды кылып үйлөнүп калышкандагы балдар төрөлүп атат. Ал балдардын, ал биринчиден эне атасынын бир социалдык жардам алууга бир укуктары жок. Балдардын мамлекеттик кепилдиктен пайдаланууга эч кандай укуктары жок.
документ жоқ, садикка бара албайт, мектепке бара албайт. Былтыр ушундай случай болду, мектепке албайбыз балдарды дегендер болду. Биздин башкармалык тарабынан атайын кат жазылып, сен албаш хакың жок. Территорияңда жашап аткан эми аласың. Ну, биз документтештиребиз деп бир топ балдарды былтыр ушундай күч менен окууга алдырдык. Анан Салима эжеке ушундай постерди үйлө катары бул жакта Рапия эжекебиз баланы багып алдым деп атат. Ата энеси жок экен. Аны мен өзүм балам кылып катары багып алып мектепке жайгаштырайын десем болбой калды. Ошончо жыл аралыгында бул Рапия эжеке баласынын меримин төктү. Экөөнүн ортосунда мерим пайда болду. Эми ошол документтин айынан экөө кайра эки жакка ажырап атат. Ажырап атат. Бул жерде ошол баланын психологиясында кайрадан экинчи жолу мындай травма кетип аткан жокпу? Болду. Сөзсүз болот. Бала бул жака көнүп калгандан кийин кайрадан бул жака айтат, бул вообще эле өзүнө бала кылып алайын дедим эле деп атышат. Документти туурлай албай калды. Туулгандыгы такыр көйлүгү жок болуш керек да ал баланын. Мына быйылкы жылы сизден кетип калса деле ушуну айтыш керек. Чындыгында мына бүгүнкү силердин передачаңарда эгер биздин Кыргызстан боюнча көрө турган болсо, бүгүнкү күнү актуалдуу суроолордун бирөө. Президент дагы ошон үчүн президентке биздин өкмөт ошон үчүн койду да, быйылкы жылда балдарды коргоо жылы деп. Себеби бизчи эме мындай ачык эле айтайын, согушу жок эле биз Афганистан болуп калган экенбиз. Балдар миңдеген балдардын документи жок. Миңдеген балдардын документи жок деген ал жок, Кыргызстанда жок. Атынака биздин нанды жеп атат, сууну ичип атат, пайдаланып атат бардын. Бирок жанагындай камкорчулукка алынбаганы менен, мамлекеттик кепилдиктерден пайдаланбаганы менен жашап атат. Биз аларды кандай жол менен болсо дагы документтештирибиз керек. Сиз ошол мезгилде ошо Алай районунун эмгек жана социалдык бөлүмдөрү тарабынан, сиз тараптан, медицина тараптарынын баары бийлигиштирип, ал баланын роддомдо төрөлбөгөн болсо, төрөт үйүндө анын документин топтоп туруп сотко бериш керек болчу. Сот аныктап берет. Баланын төрөлүү фактысын аныктоо деген ошо мыйзамдын чегинде жазылган бар. Эгерде баланын туулгандыгын аныктай албаганда медицина тараптан, то документтерин, керектүү документтерин чогултуп сот органдарына бериш керек. Сот органдары аныктап бериш керек. Бизде ал процесс кетип атат. Мен ушу жалпы телегөрүүчүлөргө айтат элем, мындай окуялар башка бардык эле жерлерде бар. Эгерде балага көйлүк ала албай кыйналып туулгандыгы үйдө төрөлүп аныктай албай аткан болсо, ошо эмгек жана социалдык өнүктүү башкармалыгына азыр ошондой берген, укук берилген документтерин топтоп, жардам, көмөк көрсөтүү деген. Көмөк алып берүү милдет эмес, көмөк көрсөтүп, ошого документтештирүү боюнча биз ошо боюнча иштеп келдик. Ош Арыз билим берүү башкармалыгынын өкүлүнөн келген Тынчтыкбек мырза, сизге берсем, жогоруда аябай жакшы сөздөр айтылды. Баягы бала төрөлгөндөн баштап укугу бузулат депчи, баягы документ алынбай, күбөлүк алынбай депчи, күбөлүгү жок, ошол документи жок, кайрылган ата энелер менин баламды мектепке алып койчу деп кайрылгандар болобу? Сиздер алар менен байланышып турасыздарбы? Негизи эле укугу бузулган балдар менен сиздер кандай байланышып турасыздар? Рахмат, биздин Ош шаардык билим берүү башкармалыгында ушул именно социалдык маселелер, айрыкча социалдык коргоого муктаж болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен иштөө боюнча атайын адисибиз иштейт. Андан сырткары бизде ар бир мектепте социалдык педагог иш алып барат. Чындап эле баягы документи толук эмес болгон ар бир бала билим алганга укуктуу деп коет. Бирок ошол эле учурда сөзсүз түрдө мектепке киргенде талаптарды коесуздар, түрдүү документтер баягы тийиштүү мыйзамда каралган документтер бизде талап кылынат. Албетте жогоруда эже айткандай, айрым үй бүлөлөрдө, ошол жетим же жарым жетим үй бүлөлөрдө көбүнчө мындайлар кездешет. Балдарда документтери толук болбой калганда сөзсүз ушул социалдык өнүгүү башкармалыгы менен биз иш алып барып жанагы мектептерге жайгаштырганга аракет кылабыз. Мен Зариф эжеге суроо берсем да, Зариф эже Араван районунан келдиңиз, Зариф эже дагы телегөрүүчүлөргө эскертип кетейт, постерди үй бүлө деп атап койсок болот. 2014-жылдан бери бала багып келесизби? Эже айтсаңыз, эми канча бала бактыңыз, ал балдардын тарбиясы кандай болду? 14-yıl, assalamu aleykum, esimde yok. 14-yıl sertifikat aldım. Aşından keyin 3 aydan keyin bir balani aldım. U okumagan. Qancha jashında aldınız? İnternetda ham yurmagan. U 9 yashar edi ekan. Dokument yo'q, ko'chada yurgan bola ekan, yaxshi onasi ekan, sal. Эми жакшы үй бүлөнүн балдары фостердик үй бүлөгө барууга муктаж эмес. Ат бардым, мактап алмады. Кайта мактабыга келдим, uzun мактабыга келсем, 1-сыныпта окуган экен. Делада 8-та 2. Boşqa sınıfga ko'chmaydi da 8-ta 2 bilan. Yugurdim, unga metrga oldim, dokument qildim, yana boshqatdan o'qitdim, rus maktabida o'qidi, u ruscha edi, ruscha bola edi. Ну, yaxshi o'qib ketdi, отличный bo'ldi, prezident bo'ldi sinfda. Keyin qaytardim buysiga.
Кайтарууда кандай сезимдер болду эми өзүңүз? У бала да йыгылады. Бүсү йыгылады. Мен йыгыладым. Ажыралыш кыйын болду. Неки onu topshirganimdan keyin bu yoqdan Qizilqiyada opa ukalar bor, Volindada. Bordim. Yaxshi, ular ota-onasi o'lgan ekan, hech kimi yo'q. Hozir o'qiyapti, opasi 11da o'qiydi, ukasi 8da o'qiydi. Hozir qancha bala bor qo'lingizda? Ikkita bor. Opa singillar bor. Qizlar, a? Yo'q, bittasi o'g'il, kichkinasi o'g'il. Ular ham отличный, yaxshi o'qiydi. Yaxshi ular. Эми өзүңдүн кыйынчылыгы бар. салыштырмалуу оор да эми буларда. Оор, жүдө Кандай оор. оорчулуктар, ошолорду айтып берсеңиз? Oğurchilik endi ular oilani ko'rmaganda. Oilada biz xamir qilamiz, kir yuvamiz, ovqat qilamiz, unaqa shupuramiz, tozalaymiz, unaqani bilmaydi ekan. Алар бир системага түшүп калган, Hozir 2 yilda endi o'rgandi. Qiz bola juda yaxshi bo'ldi. O'g'il bola undan ham yaxshi. Нурлан ага, мен сизге сурап берсем да, өзүнүн баласы кылып, үйлөп жайлап, кыз болсо турмушка берип, баягы өмүр бою бала кылып асырап алса да болобу? Бул жерде мындай да, биз окутуунун алкагында сөз түрдө үй бүлөлөргө биз айтабыз. Бул балдар сиздерге эми установление менен биротоло бала алуу менен бала багып алуучу үй бүлөнүн айырмачылыгы эмнеде турат деген маселе. Установлениеде өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер, бул баланы толук кандуу өзүнүн өткөрүп алып, өзүнүн баласындагы эле багып кетет. Бала багып алуучу үй бүлөнүн айырмачылыгы бул жерде ар бир эле үй бүлө өзүнүн эле 3 баласына кошо дагы бир балага тарбия берүү менен ошол баланын азыркы күндөгү бойго жеткирип, коомдогу болгон ордун таап бергенге жардам берет деп мындай кыскара айтсам болот. Негизи балдар, мындай балдар жайгашканда формасы эже дагы айтып өтүп кетти. Статусу бош балдар берилет үй бүлөлөргө соттун чечими менен, социалдык өнүгүү башкармалыгынын токтомуна ылайык мөөнөтү бар 6 айга чейин. 6 айдан кийин эгерде ошол үй бүлө, ошол бала дагы ошол үй бүлөдө калуусун каалай турган болсо, дагы 6 айга, кийинки 6 айга чейин узартып кете берет. Мөөнөттөрү бар экен да өзүнүн. Бирок бала багып алуучу үй бүлөлөр ошол жөн эле бакпастан алар анан тамырынан ажыратпайт. Тамырынан ажыратпайт дегенде анын атасы ким, энеси ким, чоң атасы ким, тай атасы ким, тай энеси ким. Эгерде ошол тууган уруктары бар болгон болсо, алар менен сүйлөштүрүп, алар менен чогуу жолугуштуруп багат. Дегеним ошо өзүнүн тамырынан ажыратпастан багышат. Анан учуру келип энелик статусу же болбосо ата энелик статусу экөөнүн тең кайрадан үй бүлөгө сот аркылуу кайтарыла турган болсо, ошол учурда бул үй бүлөлөр баланы кайрадан үй бүлөгө кайтарууга милдеттүү. Ошол үй бүлөгө кайтарыш керек, соттун чечимине ылайык. Ага чейин эгерде баланын статусу толук бош боло турган болсо, толук бош боло турган дегенде эми бир аз мындай копол болуп калсын, бала эгер толук жетим боло турган болсо, баланы 6 ай багып, андан кийинки дагы мөөнөттөр менен багып, эгерде чынында ошол үй бүлө менен бала экөө бири-бирине андан нары жашап кеткенге үй бүлө негизги чечимдерге бара турган болсо, андан нары установление кылып алса болот баланы. Эгер бала толук статусу бош болгон учурда гана ушундай. Жакшы. Бул жерде Райхан айымга суроо берип кетейин. Сиздер да балдар менен түздөн түз иштешесиздер. Ошондой эле көчөдө жүргөн балдарды дагы тартипке чакырып, негизи ушундай үй бүлөнүн балдары менен кезиккенде алар менен сиздер кандай иштешесиздер? Негизги иштөөңүздөрдүн жолун айтсаңыз? Алгачкы эле биздин метод ыкмаларыбызды айтып кетсем, ошол эгерде жогоруда айтылып өткөндөй ушундай толук кандуу үй бүлөлөрдүн балдары негизинен мынтип оор шарттарга кабылбайт деп айтсак болот. Аз деп. Ал эми ушундай тоголук жетим балдар боюнча биринчи сүйлөшкөндө ал жөнүндө ошол соц педагогунан же болбосо өзүнүн мугалиминен маалымат алып туруп, анан ошого карап аяр мамиле жасайбыз. Анын баягы бизде кыргызда деле бар эмеспи, жетимдин алдында ата энеңди айтып мактанба дегендей, ошондой анын моралдык жактан колдоп, ошого кандай маселеси бар, эмне кылып жардам керек, ошондой негиздерди иш алып барабыз. Негизи өспүрүм балдар иштегенге канча бир саатка уруксат берилеби негизи?
социалдык коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биз рейдтерге чыгып жүрөбүз. Ошол өспүрүм курактагы балдар күнүнө 2 сааттан гана жумуш иштегенге мүмкүн. Ал эми оор жумуштарга аларды тартууга мүмкүн эмес. Жакшы. Анан ушундай фостердик үй бүлөнүн талабы эмне үчүн болуп атат? Жана бул эжекебиз айтып өттү, толук кандуу үй бүлө жоктугунан ата энеси же болбосо социалдык жактан мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан жатак мектептерге тапшырып атат. Кыргызстанда алсак, мындай 8 000 тегерегинде ушул жатак интернат мектептеринде жашашат экен да. А ушул жатак мектебине келгенге чейинки балким ошол үй бүлөнүн социалдык абалын текшерип, алдын алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүп, ошол эле мисалы үчүн фостердик үй бүлөгө төлөнгөн каржыны алдын эле ошол үй бүлөгө берип, атасынын алдында, апасынын алдында жашаса болбойбу? Же сөзсүз түрдө ошол каражатты фостердик үй бүлөгө берип, бул жактан карап, анан кайра ата энесине алып барыш керекпи? Бул суроого мен жооп берип коеюн мындай да. Суроону туура берип атасыңар. Эмне үчүн башында эле ошол оор турмушта кабылган үй бүлөнү колдоп койбойт дегенде, ошол келген балдардын баардыгынын көпчүлүгү оор турмушта баягы тоголок жетимден башка аркасын айтсам, оор турмушта жашаган балдар эмне үчүн дагы эле кайталам да, ошолор эмне үчүн балдар документтештирилген эмес? Ата энелери же бириси жанагындай жаман ичип кеткен, ушундай шарттарга келгенде анан аны документи жок болсо кантип колдойсуң? Ошон үчүн биринчи документтештирүү башталып атпайбы азыр? Биринчи документтештирип туруп, анан балдарды анан ошого ылайыктуу, анан кийин үй бүлөгө кетеби, башка жакка кетеби бөлүштүрүш келет. Ошо пособие алыш үчүн да документ керек да. Жөн эле мага мына бүгүн азыркы күндө бизде бир аял жүрүп атат да, келин, 4 баласы бар экен. Ал айтат да, эмне үчүн дейт, мага өкмөт пособие бербейт, менин баламды дейт 2 кичинекей баласын алып койду, билесиңер силер, 2 баласын алып койсо, 2 балдарын алып койсо, мен дейт балдарымды алып койду. Андан көрө мамлекет мага пособие бербейби дейт. Өзүнө карай берет. Өзүң сен пособие алыш үчүн сенде кандай же үй жок болсо, же күйөөсү жок, ал күйөөсү жок ладын, үйү жок болсо, балдарды каякта багыш керек ал? Мен айтып атам, сен кайда багасың? Сен балага документиң жок болсо, ким сага берет? Жөн эле бирөө мени анда баарыбыз эле баралык, менин 10 балам бар, мага пособие берип койгула. Андай болбойт да. Кеп ушул юридикалык жактан, эн аталардын сабатсыздыгынан балдарга юридикалык жактан жардам берилбей, ошол себептен үй бүлөлөр көмөк мындай мамлекеттик кепилдиктерден пайдалана албай калып атат. Негизги себеби ошол болуп атат. Мына бүгүн пример деле айтып атам. 4 баласы менен документтери жок. Биз азыр документ алып бердик. Азыр пособияга даярдап, кече күнү даярдашты, пособияга даярдап атышат. Анан ал капа болуп атат. Эмне үчүн дейт? Атасы бар, энеси бар, иштегендер пособие алат дейт. Анда мен түшүндүрүп атам. Ал иштеген менен үй атасы энеси болгону менен алардын алган доходу ошол жетпесе, мамлекеттик жанагы үй бүлөнү бага турган мезгилдеги суммага жетпесе, аларга пособие келет. А сен үчүн убагында документ албадың, сен үчүн убагында кайрылбадың, убагында кайрылсаң. Жок, алы жекенки ачык айкын эле көрүнүп турбайбы? 4 баласын баккан жетпейт да пособие. Ошону мамлекет көрүп туруп, мисалы үчүн. Мага бергенге ошого документтештирилип атпайбы азыр? Эми кайрылып атпайбы? Ал кайда жүрдү буга чейин? Буга чейин деңиз. Буга чейин кайда жүрдү? Ал ошол кайрылгандан кийин жана балдарга жардам берүү борборунда бир эле балдарын берип ала алам десе, мамлекет балдарын зордуктап эч качан албайт. Ал мына азайтып кетти. Убактылуу 6 айга алынат. Биздин өзүбүздүн эле башкармалыктын приказы менен 6 айдын ичинде ал жумушка жайгашыш керек. Үйлүү жайлуу квартира алабы, эмне кылат, үйүнү балага условия түзгөндөн кийин, пожалуйста, алып кете берсин. Бул борбордо негизи бир эле фостердик үй бүлөнү эмес, жанагы психологиялык жактан дагы кандай бала менен ата эне кандай байланышта болуш керек, негизи эле баланы кандай тарбиялаш керек, ушул боюнча дагы сиздер жардам көрсөтүп келесиздер да, Гүлнар эжем. Сиз айтсаңыз, негизи эле практикаңызда дейли канча ата эне кайрылды, анан сиздер кандай жардам көрсөтөсүздөр? Биринчиден ата эне бул баланын психологиялык өзгөчөлүктөрүн абдан жакшы билиш керек. Андан кийин ошол педагогикалык кандай мамиле жасаш керек, мына ошону билиш керек. Мына ошону үйрөткөндөн кийин гана анан багып алууга атайын сертификаттарды алышып, анан бала багып алышат да. Эми мен айтат элем да, бул жерде баардык эле ата эне эле ошо педагогикалык психологиялык билимге ээ эмес. Азыркы учурда көп ата энелер баягы бала ооруп калса врачтарга кайрылат, дарыгерлерге кайрылып туруп, баланын ооруган жерине ошо эки атайын дарыларды алып, же болбосо укол алып балдарды айыктыра алат. Бирок азыркы учурда бир дагы ата эне баланын жан дүйнөсүндө эмне болуп атат? Эмнени каалап атат? Эмнени каалап атат бала? Баланын кандай керектөөсү бар деген суроого бир дагы ата эне жооп бере албайт да. Мына ошол баланын өзү деги эле психология деген бул психия, жан, логос окуу дегенди түшүндүрөт да, жан жөнүндөгү окуу.
мына психологдордун негизги милдетибиз бул ошереки адамдардын жан дүйнөсү менен иштөө. То есть ошо адамдардын ички дүйнөсүндө эмне кыйнап атат ошол адамды, эмне себептен ошол проблема болуп атат, ошону биз suurуп чыгып туруп, анан ошол проблеманы жойгонго аракет кылабыз. Эми азыркы учурда биздин борборго абдан көп жалаң эле балдар эмес, чоң адамдар деле, аялдар, эркектер, ошо кары картаңдар балдар менен кайрылып атышат. Бул балдар 2 жаштан баштап 18 жашка чейин, 23-24 жашка чейинки балдар менен кайрылып атышат. Бул негизги эле максаты бул балдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү кандай, меники баламдын негизинде кандай мүнөздөрүндө өзгөчөлүктөрү бар, личносттук сапаттары кандай өзгөчөлүктөрү бар. Мына ушундай суроо менен кайрылышат. Анан биз балдар менен иштеп туруп, ошереки бизде эми өзүбүздүн методикабыз бар. Ошол методика боюнча иштеп, ошереки проблема болсо проблемасын алып чыгабыз. Анан кандайдыр бир жардам керек болсо, ошо коррекция кылабыз да. Баягы оңдоп түзөө иштерин алып барабыз. Бул да мында дагы биз ар түрдүү методикаларды колдонобуз. Негизинен эле балдар менен иштегенде биз арт терапияны колдонобуз. Чоңдор менен иштегенде баягы денеге багытталган көнүгүүлөр, релаксация, медитация деп коебуз, реабилитация өткөрөбүз. Бизде атайын программалар бар. 3 күндүк, 1 айлык, 3 айлык программалар. Ошол программа боюнча эми бүгүнкү күндө биздин жалпы эле борборубузга психологдорго 400гө жакын адам кайрылды да. Эмне себептен эми психологко кайрылдыңыз? Анан ал кайрылганыңызга канча болду? Өзгөчөлүктөрү кандай болду? Бир жолу саламатсыздарбы? Не демек, мен биринчиден ушу үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо борборуна биринчиден ыраазычылык билдирем, терең. Анан эмне демекчимин, ошол себеп кайрылганымдын себеби менин кызымды ошол башка мектепке окутуш керек болуп калды да. Канча жаштасыз? 7-класс. Анан себеби баягы чөйрөдөн бир аз өзгөртүп, бир аз башка бир неме чөйрө кошуп көрөйүн кандай болот деген себеби мен ошол өзүмдүн башымдан өткөн да. Негизи башка мектепте окуганымда баягы менде тартынчаактык аябай көп болгон да. Анан ошол себептен мен кызым да ошондой тартынчаакта. Анан ошол негизинде анан кийин өзүм баягы мамлекеттин ишинде иштегеним үчүн аны мен негизи эле туура эле психологко мен кайрыла турганымды билгендигим үчүн анан бул жака кайрылып көрдүм да. Анан бул жерде аябай чоң бизге жардам берген бул Режеп Сатыбалдиевна болду. Анан кызымды алып келгенде биринчи ошол баягы тартынчаактыгы чындыгы азыркы учурда уже тартынчаактыгы калды. Биз башка мектепке которулдук. Кызым мурунку мектепте кичине неме сабагынан аябай мындай тартынчаактыктанбы же кандайдыр бир себептен мындай баалар аябай төмөнүрөөк болчу да. Азыр уже лучше болуп, аябай жакшы болуп, уже балага кызыгуусу аябай жакшы болуп кетип да кызымчы. Экөөңүздөр бирге барасыздар, психологко бирге кайрылып, Иногда кызым өзү барып калат. Себеби мен жумушка байланыштуу, эртең менен кетем, кечинде келем да. Анын өзүн жөнөтүп коем, уже тааныштырып баарын. Анан айтат да, ушундай аябай как экинчи апа катары көрүп, анан ушундай эмнетет элем ушуга эле кошулуп айтып кетем. Себеби ата энелер баягы биз ойлойбуз да, көбүнчө биздин жардамыбыз болбой калат экен балагачы. Чындыгы мээрүүбүз жетишпей калат, себеби бизде жумуш оор, кеч келебиз, чарчап калабыз, какой-то бир ошол мезгилде аябай жардам болот экен да. Анан айтат да, мага барып туруп, мен ушундай бардым, мен бүгүн мындай бир өзгөрүү болду деп ушундай бир кошумча нерселерди айтып барганда ушунчалык балаңдын баягы өзгөргөнү, балаңдын ушунчалык кызыгуусуна аябай мындай бир неме болдум да. Балага кийим алып берип, же болбосо акча берип, же бала бакчага таштап, же мектепке таштап эле койбостон, балага башкача көңүл буруш керек. Себеби азыр баягы мына ситуация башка болуп атпайбы? Телефон деген бир какой неме чыкты, проблема. Ошол боюнча да биз кызым экөөбүз кичине айтышып калдык. Кызым, кой телефонду андай мындай депчи. Анан действительно бул жака келгенден телефонду кайсыл убакытта колдонушту, китепти кайсыл убакытта, кайсыл нерсени кайсыл убакытта кылган нерселерин полный уже как расписание катары уже колдонуп калды да. Психологдордун балдар менен иштесү ар бир баланын жекече өзгөчөлүгүнө жараша болот да. Мисалы үчүн биз кээ бир балдар менен бир 2 гана сессия өткөндөн кийин балдар өз калыбына келип калышы мүмкүн. А кээ бир балдар 6 айга чейин, 8 айга чейин дайыма сессия өткөндөн кийин гана өз калыбына акырындык менен келиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы учурда биз ушу сессия өткөрүү учурунда биз мындай бир нерсеге, бир проблемага туш болуп калдык да. Мисалы балдарда өзгөрүү пайда болду, бала мектепке барды, бала үйүнө барды. Үйүнө барганда үйүндө өзгөрүү жок, мектепте таптакыр өзгөрүү жок.
анан ошол жерде бала акырындык менен баягы мурунку калыбына түшөт дагы, баягы биздин психологдордун кылган эмгеги жөн эле текке кетип калып атат да. Ошон үчүн биз ошо борбордо ушул маселени карап туруп, комплекстүү жардам берүү маселесин көтөрүп Демек, ата-энеси менен бирге. Азыр эми ата-энелерге биз мындай шарт коюп атабыз. Эгерде балаңарды алып келсеңер, сөзсүз түрдө силер атасы дагы апасы да келип, ошо балаңар менен чогуу арт терапиядан өтөсүңөр деп шарт коюп атабыз да. Азыркы учурда көп ата-энелер келип атышат. Андан кийин биз азыркы учурда мугалимдер менен иштеп атабыз. Сразу эле ошо бала келгенден кийин ата-энеси менен сүйлөшүп, баарлашып, анан мугалимдерге кайсы мектепте окуйт, канчанчы класста, класс жетекчисинин телефонун, соцпедагогдун телефонун алып туруп, ошолорго звонить этип, алар менен сүйлөшүп, балага мүнөздөмө жаздыртып алып, ошолор менен чогуу биргеликте комплекстүү түрдө иш алып баратабыз. Эми психологиялык жактан балдарга жардам берүү боюнча берип атабыз десеңер, ал жакшы, мактоого татырлык. Бирок мени предложение катары сунуш катары айтат элем да. Ар бир мектептеги эле окуучу балдар жөн эле барып эле черемушкага барып эле силерге кайрылышы кыйын да. Бул тартынат, вообще түшүнбөйт. А өзүңүздөр бир график түзүп, шаарда бир 70ке жакын мектеп бар. Бир жумада 3 мектепке, бирде мектепке, 2де мектепке кыдырып, анан ошолордун мектептен желающий жөн эле объявление жазып коюп туруп, каалоочулар кирип, бир консультация алып ала десеңиздер болобу деген ойду айтайын деп атам да. Жакшы суроо берип кетти Салим эже. Бир аз Салим эженин маалыматы бул боюнча жогору окшойт. Себеби биз былтыркы жылды ошол социалдык өнүгүү башкармалыгына толук бул боюнча маалыматты бергенбиз. 2019 жыл ичинде биз 4361 жалпы маалыматтык кампанияны уюштурдук. Алардын катарында мугалимдер, мектеп мугалимдери. Бул багытта биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгы менен тыгыз иш алып барабыз. Келишимдерибиз бар. Ошол эле учурда былтыркы жылдын ичинде биз социалдык педагогдорду 2 ирет окутуудан өткөрдүк. Ошол эле учурда ар бир мектепке барып, ошол жердеги мугалимдерге өзүнчө дегенде класс жетекчилерге өзүнчө окутууларды өткөрдүк. Бул жерде эми бир-эки темасын айтып өтүп кетейин. Мугалим менен азыркы күндө ата-эненин ортосундагы мамиле, мугалим менен баланын ортосундагы мамиле, ошол эле учурда бала менен ата-эненин ортосундагы мамиле деген темаларын алкаганда. Андан сырткары ата-энелер жыйындарында барып, ата-энелерге өзүнүн окутууларды өткөрдүк. Ал жерде ата-эненин компетенттүүлүгү бүгүнкү күндө кандай болуш керек, ошол эле учурда кайсыл учурда балага көбүрөөк көңүл буруш керек, жаш өспүрүмдүн азыркы күндөгү өзгөчөлүктөрү кайсыларга келип такалып атат. Ушул маселелер боюнча биз былтыркы жылы жалпы ошо 4361 маалымат таркатып ата-энелер менен чогуу иш алып бардык. Рапия эже, эми сиз баягы жогоруда айтып кетпедиңизби? Мен өзүмдүн балдарымды дагы тарбиялап өстүрдүм деп, азыр эми фостердик үй бүлө катары башка бир балдарды дагы тарбиялап жатасыз. Азыр эми бала менен ата-эненин болгон байланышын сөз кылып жатпайбызбы? Эми сиз айтсаңыз, эми өткөн сиздердин убакка салыштырмалуу азыркы убакыттын кандай ата-эне менен баланын байланышы? Эми азыркы убактагы балдар биздин мурунку мен өзүмдүн балдарымды чоңойтконго караганда азыркы балдарды неберелерибизди тарбиялап оор. Себеби биздин балдарыбызды жана эжем айтып кетти, бизди мынтип жумшап үйрөткөн деп. Мен деле ошондой үйдө чоңойгонмун, мисалга көпчүлүк эле эркектин ишин кылганмын да. Анан биздин өзүбүздүн балдарыбызды отур, китебиңди оку, үйдү жыйна, эми атаңа жардам бер, эми өзүңдү тыккан карма, формаларыңды ыраста окууга жөнө десең ошону аткарат. Азыркылар туруп туруң деле сотка карайт да. Мен азыркы жаштарга ушудан пайдаланып айтып кетмекмин, ошол балдарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз ошол соткаларын оюнчук кылып бербесе балдарга. Айырмачылык асма менен төдө болуп, үйдөгү балдардын бар жогу ошол соткада айырмачылык аябай оор. Биз азыр ошо үйдөгү балдарды өзүбүздүн неберелерибизге салыштырмалуу, мына азыркы багып аткан балдарыбыз өтө оор. Ошолорду тартипке келтирүү биз үчүн өтө кыйын. Түнкүсүн, күндүзгүсү деге эле кыйын кыскасы. Ошон үчүн дагы мен айтып кетем, жанакы 6000 сом айлык бизге акча эмес. Жетишпейт, муктаждыктар көп. Балким акчанын көбөйтсө дагы ата-энелер тараптан фостердик үй бүлөнү каалоочулар көбөйөбү эле, сиздин сунушуңуз боюнча? Эми менин сунушум боюнча ушинтип биз эми ошол 2014төн тартып мына Зарипа экөөбүз тынбай эмгектенип келе жатабыз. Эми бизди окуткан эжеке агайларыбыз биз менен сыймыктанышып делатышкандыр. Бирок биз эми кээ бирөө айтат экен да эми адамдар ар түрдүү да. Сен
бай үчүн багып атпайсыңбы, сен ашып аткан үчүн багып атасың, бир аз болуп туруп бага бер да деген сөздөрдү угуп калабыз да. Биз эми онткен жокпуз, биз мээримибизди чачып, ошо балдарга боорубузду ачып, мен ошо балдарды бакканым менен сыймыктанам. Мен ошо балдарды бакканым менен ошол атасы, энеси карабай калган балдар үчүн мен сыймыктанып, Алланын алдында дагы, пенденин алдында дагы мен өзүмдү соопка калдым деп ойлойм. Бирок азыркы жаштар ошентип таштабаса балдарды. Бир эле жана сиз айтып кеттиңиз, муктаж болгон гана бала ушундай эме деп. Жок, муктаж эмес. Жаштардын көпчүлүгү ойлонбостон ушул балдар турулуп атат. Ушул балдар көбөйүп атат. Жаштар ойлонуш керек. Ошо жаштарга тарбияны ким бериш керек? Биринчи ата-эне биз өзүбүз беришибиз керек. Балдарыбызды бейбаш коебуз, кыздарыбызды бейчеки коюп, контролдукка көп албагандын кесепетинен ушул окуялар көбүрөөк болуп атса керек. Анан айлык акыны көбөйтүп койсо биз үчүн дагы бизден кийинки муундар ошо тарбиялап кетсе дейм. Бир чети үйдө иш менен камсыз, экинчи балдарга энелик, мээримдүү чачуу. Ошол эле балдарыңдай эле мээримиң чачасың, өзүңдүн балаңан айырмасы жок. Баксаң, өзүңдүн балдарыңан ашыкча иштен келсең, ата деп мунаны чуркап кучактайт, мени кучактайт. Балдарыбыз деле бир тууган болуп, биринчи өзүнүн балдарын ортого буякка коюп туруп, ушул балдарды кучакташып, эркелетишет. Рахмат. Кудайга шүгүр. Рахмат. Эми бул жакта жаштарыбыздан микрофон сурап аткандар бар, бериңиз. Саламатсыздарбы? Ушул ата-энелер балдарды багып алууда атайын бир кайсыл бир кара жумушту аткарыш үчүн же өзүндө бир малай катары иштетиш үчүн багып алгандар жокпу? Ушундай факты болгон эмес, адистерден сурайын дегеним да. Жакшы, Нурлан аке. Эми бул жерде мындай да балдар. Бала, мен жогоруда айтып өттүм, бала берилгенден кийин ошол үй бүлөгө жума сайын ошол социалдык өнүгүү башкармалыгынын социалдык кызматкерлер тарабынан мониторинг, анализ жүргүзүлөт. Бул 6 ай ичи жүргүзүлөт, тынбай барып. То есть ошол бала ошол үйдө өзүн кандай сезип атат, окууга жетишүүсү кандай, бир туугандардын арасындагы мамилеси кандай, ата-эненин ага болгон мамилеси кандай, ушулардын баардыгын ошол атайын кызматкер көзөмөл жүргүзүп, өзүнө тиешелүү кагаздарын толтуруп, отчетторун берип турат. Ал деген нерсе бала эч качан көзөмөлсүз калбайт, биринчиден. Экинчиден, биз эч качан ошол үй бүлөнү алдыга койбойбуз. Биз эң биринчи баланын кызыкчылыгын алдыга коебуз. Ошол балага канчалык ошол үй бүлөдө шарт болгонго жараша анан кийин биз үй бүлө менен мамиле кылабыз. Туура маселе, кээ бирки учурларда ушундай болуп калат. Ата-энелер келгенде бир эки суроо менен эле мындай анализ чыгара турган учурлар да болуп калат да. Сиз эмне үчүн баланы багып алайын деп атат элеңиз, кандай максатта десең, кээ биркилер айтып калат. Мен бир кызым бар, бир баланы шерик кылып алайын дедим элем деп. Шерик деген сөздүн өзүнөн эле эмне максатта экенин түшүнсө болот дегендей мааниде да. Кээ бирки учурларда айтып калышат, мен балдарым бойго жетти, бүгүнкү күндө үй бүлөлүү болуп өздөрү менен өздөрү болуп кетишти. Өзүм зеригип атам жалгыз, ошого өзүмө шерик кылып алайын дедим элем деген нерселер да болот. Ошолордун баардыгынын үстүндө биз 72 сааттык окутуунун алкагында ушул нерселердин баардыгын өзүнүн тесттерибиз бар. Ошол тесттердин алкагында биз аныктайбыз. Бул үй бүлө даярбы, даяр эмеспи? И даяр болгондон кийинки кызматты мен силерге жогоруда айттым. Рахмат. Эми биздин убактыбыз кыска болуп баратат да, урматтуу коноктор. Акырында ушундай жыйынтыкка келеличи. Балдардын эмнелерге укугу бар биздин Кыргызстаныбызда? Кайсы эмнелерин жасай алат, эмнеге укугу бар? Анан биз балдардын укугун кантип коргошубуз керек? Эгерде балдардын укугу бузулса, биз дароо каяка кайрылышыбыз керек? Көчөдө көрөбүзбү же кайсыл жакта көрөбүз? Кантип кимге кайрылсак болот? Азаматка кошумча суроо берип кетейин, жыйынтыгында баарыңыздарга эле. Эми быйыл 2020 жылы балдарды колдоо жылы деп кошумчаланбадыбы? Эми сиздердин борбордо да балким толгон токой пландар бар болсо керек, ошону да кошуп кетсеңиздер болот. Келиңиз. Юрист катары Мира. Здравствуйте, уважаемые гости. Насчет прав детей, тут дело в том, что все права указаны в Кодексе о детях. В первую очередь указано в Семейном кодексе, где подробно вписывается, на что имеет право ребенок и какие он имеет, то есть какие имеют права и обязанности родители. Конечно же, говоря о кто защищает их права, в первую очередь их права защищает орган по защите детей. Это соцзащита города Ош.
И при случаях, если вдруг ребенок подвергся насилию или жестокому обращению, при таких случаях могут, конечно же, обратиться к нам, то есть в Центр помощи семьям и детям. То есть у нас, как уже выше сказали, все услуги, то есть услуги психологов, услуги юристов, услуги, социальные услуги предоставляются на бесплатной основе. В связи с чем мы, конечно же... Ишеним телефондору барбы ушундай кайрылсак? Микрофон. Бир аз толуктап кетейин. Бүгүнкү күндө республика боюнча 111 ишеним телефону бүгүнкү күндө иштеп келет. Бул жалпы билим берүү мекемелеринде дагы, мектептерде жалпы таркаган, мектепке чейинки мекемелерде таркаган, ошондой эле мында борборлордо и республика боюнча бүгүнкү күндө деле массалык маалымат каражаттарынан деле бул кеңири азыркы күндө маалыматтар таркатылган. Кандайдыр бир балдарга карата ырайымсыз мамиле же болбосо зордук зомбулук көрсөтүлүп аткан учурда түздөн түз 111 телефонуна кайрылса болот. Эми пландарыңыздарды кошуп кеттиңиздер, жыйынтыктайсыз. Балдардын укугун коргоо боюнча жана айтканда толук жооп берилбей калды. Кыргыз өкмөтү тарабынан былтыркы жылы тапшырма берилген да. Мигранттын балдарынын тактоо жалпы эле турмуштук оор кырдаалга түшүп келген негизи мигрант балдардын укуктарын коргоо боюнча Кыргызстан боюнча бул өзү биздин Ош шаарында бизде былтыр үймө үй жүрүлүп кыдырылып 5000 Ош шаарында 59.000 кожолук бар. Ош шаарында 59.000 кожолук болсо, ошонун 57.000 үймө үй кыдырылып чыкты. 3700 мигранттын балдары аныкталды. Анын ичинен мен кыскыла айтып кетейин, 200дөй атасында багылган балдар, апалары кеткен, 1,5 миңдей апасынын колунда калган, 2000дейи чоң ата чоң эне, тай эне тай атасынын колунда калган балдар. Мамлекет муну жөн эле учетуна алып коюш эмес, ошол үй бүлөлөрдүн ичинде оор турмушка кабылган балдардын ошо укугун коргоо боюнча, аны ошолордун ичинде одновременно 180ден ашыгы 183 майып балдар болуп табылды. Бул эми жалпы шаар боюнча жетим балдар, толук жетим балдар баары аныкталып, эми ушулардын эмнеге мамлекет мунун баарын тактатып атат? Себеби өзүңөр билесиздер, миграцияга кеткен балдардын баары бирөөлөр таштап кетип, ал балдар окубай калып атат, ачка калып атат, же бир кандай жаман жолдорго түшүп кетип атат. Ошону такташ үчүн учет жүрдү. Быйыл азыркы мезгилде дагы мынакей бардык тиешелүү мекеме ишканаларга тапшырма берилген, айрыкча мектептин мугалимдери, поликлиникада иштеген кызматкерлер, биздин кызматкерлер, идеянын кызматкерлери, жергиликтүү аймактык башкармактын кызматкерлери болуп азыр үймө үй кыдыруу жүрүп атат. Негизги максаты балдардын укугун коргоо, жанагындай жаман жолдорго алып баруу, алдын ала аларды укугун коргоо. Экинчиден, эн аталар жөн эле бирөөгө таштап кетпестен, мейли ал атасына таштап кетеби, апасына таштап кетеби, сөзсүз түрдө камкорчу дайындап кетсе, ал баланын укугу бузулуп, кандайдыр бир эме кыйынчылыкка туш келип калса, ошол алып калган эн аталары, эжелери, агалары жоопкерчиликти мойнуна алсын деген милдетте азыр үймө үй кыдыруу иши жүрүп атат. Балдардын укугун коргоо боюнча. Жооп бериңиз. Себеби биз багып атабыз да. Ошон үчүн мен ошол уулума жооп берейин деп атам. Уулум ушу баланы багам деген ата эне мен кул кылып алсам деп албайт. Боорукер ата эне гана ала алат. Ол баланы мен жумшайм деген ата эне ала да ала албайт, бага да ала албайт. Мен ачык эле айтамын. Туура айтамынбы? Себеби мен азыр бир баланы 1,5 жаштан, бир баланы 4 жаштан, бир баланы 1 класстан, бир баланы 2 классынан алдым мисалга. Ар бирин 3 жылдан, 4 жылдан багып атам. Азыр 1,5 жашар бала алып барды, мына чалым алып барды үйгө. Эми такыр эле поппоз эле эме жыгылайын деп калган да. Ушуну жалынып, жалбарып атып багып азыр 4кө чыкты. Бирок бир мынандай деген жер бар. Ата эне 6 айдан кийин кабар албаса, же 1 жылдан кийин кабар албаса, аталык энелик укуктан ажырайт деген жер бар. Ооба. Азыр биз ол бала 4кө чыгып калды. Кабар алган. Кабар алган эч ким жок. Биз багып атабыз. Бирок биз ошол баланы кул кылайын дебейт. Ар бир ата эне баласын да жумшайт да. Мен эртең ошол бала кичине кол арагы жарап калса, бар балам, отун алып келчи, мен от жагайын. Эми сен мына калактап барып аны таштап койчу деп мен жумшайм. Ошентип үйрөтүш керек ата энени.
мен жумушка тарбиялайбыз да. Анан эч ким эле оны жумшап койгой тартайын же болбосо бир коктук апарайын дебейт. Ошону туура түшүнүп, туура суроо берет. Анан Рапия ошол мурдакы балдарыңыз менен азыркы учурда абал сурашып мындай кабар алып турасыздарбы? Кабар алып турабыз. Азыр эки кызды бактык эле, апасы аябай мындай эмеге ичимдикке берилип кетип, өтө чектен чыгып кеткен эле. Кийин апасы оңолуп, турмушка чыккан ошол күйөөсү келип анан бизден ошол сос сачты аркылуу бизден эки кызды алып кетишти. Учурашып турат. Кече жакында эле мына жолдошум учураган экен, колуна акчаган ата эле ата деп. Ошо чоң эле кыздар ата апа дешет. Балдарды коргоо системасында бала багып алуучу үй-бүлө бир системанын бир бөлүгү болуп эсептелинет да. Эми азыр мына жаш балабыздын суроосуна биз ошо окууда эле аныктап коебуз да. Биз айттык го, диагностика жүргүзөбүз деп. Анкеталарды өткөрөбүз. Биз өзү балдар жыргал жашоодан келбей атат бул үй-бүлөгө. Ошондо чочун балдар келип атышат. Анан алар өзү кыйналып, зордук зомбулук көрүп, анан ошол жаман жашоодан келип аткан, турмуштук оор кылдарды келип аткан балдарды дагы ошондо кыйналып калыш үчүн берип аткан жерибиз жок. Ошого биз атайын ошол үй-бүлөлөрдү окуу учурунда эле аныктайбыз да, кандай максатта келип атышат. Жашы чектелеби ошол жерде, мисалы үчүн ата-эне багып ала турган ата-эне жашы? Бала багып ала турган ата-эненин жашы обязательно чектелет. 30 жаштан башталат, анан 65 жашка чейин болуш керек, потому что 65 жаштан кийинкилерге өздөрүнө жардам керек. Алар өзү бирөөнүн немесине муктаж. Ошон үчүн 65 жаштан чоңоюп калгандарды биз албайбыз. 30 жашка чейинкилерде болбойт. Анан бул окууларда биз ата-энелик компетенцияларды үйрөтөбүз да, иш билгилик. Бул ата-энелер баланы алып эле өзүнчө калып калбайт, команда менен иштөөдү үйрөтөбүз. Ошол эле билим берүү мекемелери менен кантип иштеш керек, саламаттыкты сактоо мекемелери менен кантип иштеш керек, кеп кеңеш берүү органдары менен кандай иштерди алып барыш керек. Алар жалгыз эмес, алар команда болуп иштешет. Ошол 2014-жылда биз үй-бүлө даярдап 4 үй-бүлөгө бергенибизде, анан ошоно 3 үй-бүлө иштеп кетти. Бир үй-бүлөдөн биз баланы алып койгонбуз. Потому что окуудан кийин да ошол үй-бүлөдө иш билгилик болбой калды. Биз балдарды бизде диний билимдерди биз медреселерден, мечиттерден алып атабыз. А вот дүйнөгө болгон билимдерди биз мектептен, бакчадан баштап алып атабыз. Институт, университет бардыгы ошол жерден дүйнөлүк билимдерди алып атабыз. Бирок ата-энеликке эч кандай даярдай турган мектеп жок. Ата-эне кандай болуш керек? Апа ким болуш керек? Ата ким болуш керек? Буларды үйрөтөбүз. Анан ошол азыркы биз президентибизде ошо жайлыгы ылайык азыр ошо эме турмуш курайын дегендерди да окутайлык деген максатыбыз бар. Пландарыңыздар бар, Ошо кандай биз өзүбүздүн ыкмаларыбыз бар, 10 тарактуу тарбиялоо ыкмалары бар. Ата-эне кандай болуш керек? Анан кандай укуктары, кандай милдеттери бар? Баланын жаш өзгөчөлүктөрү, бала ким? Жаңы төрөлгөн балдардын муктаждыктары эмнеден турат? Түшүнүктүү. Анан Жапажа Нурлан агай жыйынтыктаңыз, биздин программабыз дагы соңуна чыгып баратат. Мен эки сөз менен эле айткым келет. Эже дагы туура айтты. Көп нерсеге бизди баардык тараптан окутуп үйрөтөт экен. Ата-эне болгонго көп окутуп үйрөткөнгө эч бир жерде мындай үйрөтпөйт. Ошон үчүн дагы жаштарга кайрылып кетет элем мен. Үй-бүлө күтөөрдөн мурун мен ошол үй-бүлө күткөнгө даярмынбы? Же болбосо мен балалуу боло турган болсо мен ата болгонго даярмынбы, даяр эмесминби? Эне боло турган болсо мен эне болгонго даярмынбы, даяр эмесминби? Деген жоопкерчиликтердин үстүндө бир аз өздөрү дагы ой жүгүртүшүп, анан азыркы күндөгү ошо балага болгон социалдык толуктоолор кандай, үй-бүлө тарабынан кандай болуш керек, мамлекет тарабынан кандай болуш керек, ошолордун баардыгына даяр болуп үй-бүлө күтсө, менимче бул жакшы нерсе деп ойлойм. Быйылкы президентибиздин жарлыгы дагы бекеринен балдарды колдоо жылы деп белгиленбеди. Балага бирдиктүү, ийгиликтүү болуп чоңоюшу үчүн шарт түзөмүн деген ата-энелер болгон болсо, бүгүнкү күндө биздин борборубуздун эшиги ачык, биздин көргөзүлө турган кызматтарыбыздын баардыгы бекер бүгүнкү күндө. Сиздер менен биздин психологдор иштейт. Эгер логопед, дефектологдордун муктаждыктары болсо кайрылсаңыздар болот. Демек, үй-бүлөлүк маселе, балага тиешелүү маселелер болсо кайрылса болот. Келсеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушундай теманын алкагында сөз жүргөн программабыз соңуна келип жетти. Эмнени айткыбыз келет? Албетте, ошол бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын кан болорун ким билет дейт. Биз тарбиялап жаткан муун келечекте Кыргызстандын келечеги экенин эч качан унутпайлы. Мына ошондо гана биздин ошол балабыз тынчтыкта жашайт деген тилектебиз. Биз келген
келген конокторго ыраазычылык билгизели. Нурлан мырза, сиздерге ийгилик.